уруксат бербейт. Leylek rayonu менен 3 айлык өкмөттү бириктирген жолу. Жаңы жер Баргүн, Бешкент айлык өкмөттөр. Leylek rayonu ушул жол аркылуу мына ушул жерде мына Максат деген айылдан ылыйга түштүк. Ар жака чыксак интернационал айылы. Могу үйлөр тажиктерге караштуу үй. Тажиктердин граждандары жашайт. Ушул жолду ремонт кылдырбайт. Себеби бери чечиле элек. Бул жерден Тажикстандан да машиналар өтөт. Азыр бирок мына биздин жарандардын унаалары экен. Болгон 560 метр жолдо ушулар принцип болуп туруп алыптыр. Мына чисто жана стратегиялык жактан кармап отурат да. Стратегиялык жактан колдонуп да буларчы. Себеби ушул жерден бууп коет да. Арка айылында Максатта бир кырсык болсо, бир согуш белгиси болсо, бул жерден өтө албай калат. Айрыкча Максат айылы каяка качарын билбей өтө кыйналат. Тажиктер бул жол аркылуу мына сайдын ичинде суу бар, ошо дамбасына барышат. Анан ошо сайдын жээктеринде жерлер бар. Ошол жерге дыйканчылык кылышат. Мында турган үйлөр тажиктердин үйлөрү. Азыр биз мындайча айтканда тажиктердин жолунда талаш жерде кетип атабыз өзү. Наркы жакта турган интернационал айыл ошол. Тоонун аркы эти интернационал айыл. Бул жакта турган тоонун артында Максат деген айыл бар. Сайдын ичи суудун бою. Бул Кайнибада Могласыбы же району? Гафуров районунан айылда ошолордун жери болуп айтылып жүрөт. Мына сайдын ичинде кээде чыгып алып дыйканчылык кылганда ушул жерде дагы уруш чыкчу эле. Тажиктер чыгып алып дыйканчылык кылганда биздикилер чыкпагыла деп мына жерлерди иштеткен мына бийлер, бий алмалар, мына жерде дыйканчылыктар тажиктер жасап атат. Мына бий тажиктер үйү. Мына жерде тажик жашайт. Азыр биз мына жерде мына машина чыккан жерден солго бурулабыз. Сууну көпүрөдөн өтөбүз, дарыядан. Кожо Бакырган сай деген анан о түз кеткенде пост турат, тажиктердин посту турат. Сол жака бурулсак азыр Кумгайлы. Нары турган жерде пост бар. Техникалык тажиктердин техникасы. Бул сайдын ичинде техниканы иштетип аткандар тажиктер. Сайдын ичинде шагылып атат. Булар да өрттөнгөн үйлөрүнүн мусорун ушул жака келип таштадыбы? Ооба. Өздөрүнүн өрттөнгөн. Мына сайдын ичинде тажиктердики да, мына малдар. Тажиктердики. Бул бетибиз дагы тажиктердики. Тажиктер болду. Мына жол өтө жаман абалда. Негизинен 99% 100 десек деле болот. Биздин жарандар колдоно турган жолду. Жана айтып кеткенде 3 чоң айыл өкмөткө ушул жол аркылуу өтөбүз. Бул жерге бир грейдер салганга да макул эмес да, тажиктерчи. Техниканы алып келсең, бул дагы учуу башталат. Биздин мекендештерибиз ушул жерден каттап, кыйын жолдордо жүрөт да. Кыйналып тирчилип көрүшөт. Эртең менен ишке жумушка келет. Кечинде ушул жол менен жумушка кетет. Тактасын артына алып баратат. Элибиз акырындык менен илгеркидей болуп жашоону улантып кетейин деген максат менен аракет кылып атышат. Бирок ишенбей калды да. Тажиктердин кол салуусуна, же болбосо алар менен тынчтык сүйлөшүп
сүйлөшкөндөрүн ишенбей калдым. Кайсы саатта, кайсы күндө эмне болуп кетерине эч ким жооп бере албайт. Бир гана ушу Кудайга дуа кылып, Кудайлап отурушат да. Мына азыр өргө чыкканда биздин Кыргызстандын Эскочу деген айылынын башы турат, бул жерде шот көрсөтөт. Эскочу бер жак. Мына айылдар биздин айылдар. Бирок мына жол менен түз барсаң, дамба, тажиктердин дамбасына водохранилищеси бар, суу сактагычына алып барат. Ошол жерде булар суунун нугуну буруп, мына канал, Тажикстандын каналы деп айтабыз, мына өтүп кеттик азыр. Негизинен тажиктер колдонот. Мына жолду карасаң, Мына Кыргызстанга тиешелүү жолду мынтип жакшылыкка кылып асфальттап болгон бир 600-700 метрге тажиктик принцип кылып. Биз бул жерден азыр чыксак, интернет-салам айылына чыгабыз. Мына тажиктердин айылы өзүдө турат. Ошол жактан чыгып келип, биздин үйлөрдү өрттөп, биздин аскерлерибизди атып, ушундай душмандык кылып атышат. Азыр интернет-салам айылына чыкканда жакшы көрүнөт бул жак. Эл журт дуа кылыңыздар. Ушу азыркы комиссия иштеп атыптыр. Ушул элибиздин проблемасын чечип, ушул жерде тынчтык орношун дуа кылып коюңуздар. Өлкө башчылар да азыр ушу сааттарда жолугушуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат. Биздин чек арабыз бекемделип, такталып, ушул жерде тынчтык болсун. Элибиз мурдагыдай болуп, жакшы болуп жашап калсын.